Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 февралда Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен келди. Мамлекет башчысынын учагы Пекин шаарындагы эл аралык аэропортко конду. Эске салсак, иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Кыргыз элибиз алдыга карай умтулушубуз керек. Өч алганды токтотушубуз керек. Азыркы учурда башка кечирүүчү болуш керек. Мен ал жөнүндө ойлойм. Баардыгыбызга жараткан Алла Таала бар. Ошол өзү Алла Таала жараткан билет, кимдин ким экенин. Эгерде бирөө кара санаттуулук кылган болсо, аны Алла өзү жазасын берсин. А мен Асанов Курсан катары экен. Жөнөкөй Жаран катары, генерал катары. Мен эч кимге доом жок. Бирине дагы. Себеп дегенде биз алдыга карай жылышыбыз керек. Экономикалык жагынан элге жардам беришибиз керек. Рахмат сиздерге. Ушундай илимий борборду жоём деген өзү бул аябай абсурд да. Буга чейин Бишкектеги травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборун жоюп, анын ордуна шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы түзүлөөрү кабарланган. Бирок буга илимий борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабеков менен айрым кызматкерлер каршы экенин билдирип чыгышты. Бул деген регресс, бул деген артка кетүү. Биз кайра илимий борборду алып келип туруп больницага айлантып атабыз да. Больница, жөнөкөй больница болуп калат. Районный, городской больница. Все. Эч кандай илим жок, билим жок. А жанагы бизде азыр 50ге жакын жаш илимпоздор иштейт. Илимдин жанагы младший, средний, младший, старший научный сотрудниктер деген бар да. Алар кайка кетет. Мына 10дан ашык докторлор чыкты, 60тан ашык кандидаттар чыкты. Дагы плеяда молодых ученых турат. Жаңы өсүп келаткан муун турат. Биз баарыбыз тикебизден турабыз. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев аталган борборду министрлик каржылаганы менен мекеме өз алдынча саясат жүргүзүп, элдин эмес Сабырбек Жумабековдун кызыкчылыгын көздөп келгенин айткан. Ал травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборун кайра түзүүнү, оорукананы элге кайра кайтаруу деп сүрөттөгөн. Ал 2004-жылы өзүнүн тааныштары менен, ошол кездеги мэр Керимкулов менен, Аскар Акаев менен, Мисиркул менен сүйлөшүп алып, травматологияны бир жерге топтоп, Бишкекский научно-исследовательский центр травматология ортопедия ачты. Ал жердеги мурдакы ошол кездеги министрлер, ошол кездеги чиновниктер аларга каршы чыга албай калды. Ал деле жөнөкөй эле бир травматолог болчу тетиги Воронцовкада иштеген. Тааныштар аркылуу ошол центрди кылып алып, членкор болду, академик болду. Бардык наамдардын бүт баарын алды. Үчүндөн бүт баарын таанысы бар экен ал. Эми алга бүт барына жетти ал. Эми кыргыз экен да, дагы эмнеге жетет алчы? Кыргызстанды кыйнап бүтпө дедим агачы. Эми үчүнөн элдин баары түшүнөт. 4-чү городской больницага теги травматолог барбайбыз дешет. Баргандан киргенден баштап эле акча сурайт дейт. Саламаттыкты сактоо министринин бул билдирүүсүн Сабырбек Жумабеков четке какты. Ал мамлекеттик мекемеде эч кандай менчиктештирүү болбогонун айтат. Мен айтып атат, өзүн назначение кылып алган деп. Андай эмес. Мен айтпайм. Мыйзам түрүндө, бул мекеме мыйзам түрүндө, мамлекеттикки, мэрияныкы, мэрия мамлекеттикки, бул мамлекеттин мекемеси. Бу жерде менин бир да мыгым жок. Жана айтып аткан сөзү приватизация кылып алыптыр, менчиктеп алыптыр. Анын баары жалган сөз. Ошондой эле Жумабеков президентке кайрылып, Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун сактап калууну өтүндү. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыңыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек, өсүш керек. Мунун статусун керек болсо, улуттук илимий борборго айландырыш керек. Эгер аталган борбордун ордуна шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы түзүлсө, бул жалпы калктын саламаттыгын сактоого чоң салым кошоорун Бишкек шаардык ыкчам медициналык жардам көрсөтүү мекемесинин мүдүрү Искендер Шаяхметов билдирди. Анын айтымында Бишкек шаарында ыкчам медициналык жардам көрсөтүү мекемелери жетишсиз болгондуктан тез жардам багытында жеткирилген бейтаптардын өмүрү коркунучта калган учурлар көп болгонун айтат.
открытие этой больницы для нас, для скорой помощи. Эгер жаңы бейтапкана ачыла турган болсо, биз бейтаптарды шааргыдырып стационар издеп, убакыт коротпой бир имаратка жеткирип, ал жерде кыйналып жаткан бейтаптар убагында медициналык жардам алып, бизге дагы кыйналып жаткан оорулууларга дагы жеңил болот. Мисалы COVID-19 оорусуна чалдыккан, инсультка кабылган, кант диабети бар жана башка патологиялары байкалган бейтаптарды ооруканага жаткырууда көйгөйлөр чыгууда. Мындан улам мен тез жардам клиникасын ачуу пикирин колдойм. Бул элдин саламаттыгына чоң таасирин тийгизет. Получит в одном учреждении комплексную помощь. Ошол тушта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатат. Тиешелүү өзгөртүүлөрдөн кийин оорукана Бишкек шаардык мэриясы, шаардык кеңеш жана саламаттыкты сактоо министрлигинин 3 тараптуу келишиминин негизинде иш жүргүзүп, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан каржыланары айтылат. Эске салсак, аталган борбордо Сабырбек Жумабеков 2004 жылдан бери башкарып келет. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылындагы 1500дөн ашуун тургундун тамсалуу үчүн жерге болгон муктаждыгы чечилди. 300 гектар жер трансформацияланып, биринчи кезекте элеттеги 10 чакты тоголок жетим балдарга бөлүнүп берилген. Алардын турак жай куруу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жергиликтүү бийлик кагаз иштерине жана материалдык жактан да жардам беришерин айтышууда. Биринчи орунда ушул айыл өкмөтүнүн аймагында жашаган тоголок жетим балдар үчүн көп көңүл бурдук. Ушул турак жай алуу үчүн архитектурага эме кылдык. Ушул документ иштерини акысыз бүтүрүп берүү жагы. Анан дагы айыл өкмөт тарабынан ушул жардам көрсөтөбүз. Кандай муктаждыктар болуп калса, Турак жай куруп берүү боюнча. Куруп берүү боюнча ооба. 3 тоголок жетим баланы өз камкордугуна алган Айтбек Акимов балдарга турак жай куруу түйшөлтүп келгенин айтат. Элетте ансыз да көп жылдардан бери тамарка үчүн жер берилбей, сатып алууга мүмкүнчүлүгү жетмек эмес. Күтүүсүздөн 10 соттуктан жер бөлүнүп калганы аны чоң түйшүктөн арылтты. Бүгүнкү күндөн баштап 2-3 күндөн бери талон тартып, баягындай бөлүнүп атат. Бирок бул нерсе эл үчүн өтө жакшы нерсе болду да. Көп жылдан бери огород жок, жер кээ бир үйлөрдө 2-3 баладан 2-3 келин бирге жашап, ушундай эл өтө муктаж болгондо. Огород жер алыш жалаң эле миллион сомдордон болуп кетти да. Ошондуктан үчөөнү мен манча пулга алып жайлап коем деген бул оюбузда мүмкүнчүлүк ам жок деди. Чек арада турган Карабак айыл өкмөтүндө 1995 жылдан бери жер алуу үчүн кезекке тургандардын саны 3000ден ашкан. Турак жай куруу үчүн жердин жоктугунан 3-4 бала үй бүлөсү менен ата энесинин колунда жашоого аргасыз. Анын айынан көпчүлүгү Орусияга жана Бишкек шаарына жумуш издеп убактылуу көчүп кеткендери да болгон. Бир үй бүлөдө жашаган үй бүлөдөгүлөр барып ушул сыртка чыгып, тышкы миграция, ички миграция көбөйүп, бүгүнкү күндө жаштарыбыз ушул ички тышкы миграцияда. Ал дагы ушул жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу ушундай көйгөйлөр болуп келди да. Эми Кудай кааласа ушул көйгөйлөр чечилди деген ойдобуз. Жогордагы муктаждыктарды чечүү үчүн Баткен районундагы жалпысынан 700 гектардан ашуун жер трансформацияланган. Алардын арасында чек ара чыр-чатактарынын очогу болгон айылдардын тургундары үчүн да жер берилген. Район башчысы тургундардын коопсуздугун камсыздоо жана чек арадагы чыр-чатактарды болтурбоо боюнча тажик кесиптеши менен тынымсыз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын айтат. Трансформацияланган жерлер биздин чек аралаш деген мына Төрткүл айыл өкмөтүндө бар, Аксай айыл өкмөтүндө бар, Ак Татыр айыл өкмөтүндө бар. Бул жерлерде дагы жанакы мен айткан кезексиз ала турган жарандарга берилди. Калган жарандарга дагы берилиши бүгүн эрте берилиши күтүлүүдө. Булардын коопсуздугун сактоо максатында биз жергиликтүү деңгээлде өзүбүздүн деңгээлибизде чараларды көрүп атабыз. Кошуна Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Бахадыр Зода менен дагы биз тынбай жума сайын жолугушууларды өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө Баткен району боюнча турак жай куруу үчүн жерге муктаждардын саны 15000ден ашат. Трансформацияланып бөлүнүп берилген жерлер 3/1 бөлүгүнүн гана муктаждыгын чечет. Калган 10 000 жаранга жер берүү үчүн жергиликтүү бийлик тиешелүү чараларды көрүп жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.